Аткенде сиз берген протокол негизинде бүгүн күндө протокол менен меморандумдун айырмасын билесиңби? Протоколду ратификацияга киргенде Исмаил Исаков артта кайтарган. Протокол эч качан мыйзамды ратификацияга алып келгенде сиз жакшы билишесиз, 10-жылы Исмаил Исаков артта кайтарды. Болсом карайын. Протокол эч качан ратификация болбойт. Мына парламентте отурган Акбөкөндөн сура, парламентте отурган Камчы Кыдыршаевичтен сура. Эч качан. Муну менен дагы бир жолу эки чекендигиңди далилдеп атасың. Сабатсызсың, иним. Өтө сабатсызсың. Жогорку кеңешке кирген айтыңызчы? Кирбейт ал жогорку кеңешке, протокол кирбейт жогорку кеңешке. Өтө сабатсызсыңар, билесиңби? Окуй албайсыңар да ошончо. Ошончо момундай болуп шпаргалка көтөрүп жүрөсүңөр. Билбейсиң да, айланайын. Жогорку кеңешке мыйзам кирет, закон о ратификации деп. Протокол кирбейт эч качан. 10 жыл издесең да таппайсың. Кирген 11-жылы комитеттен артка кайтарган. Кийин өкмөт муну кайтарган. Мен көрсөтөм азыр. Комитеттен артка кайтарса эмнеге айтып атасың мага? Кантип кирет парламентке? 11-жылы Мадумаров жумушсуз. 2 жыл жумушсуз жүргөндө 11-жылы караганды эмнеге айтасың мага? Анан экинчи мына протокол боюнча мен Адахан Кесебаев сөзүн тактап айтып коеюн, толуктап. Протокол эч качан жогорку кеңешке ратификацияга кирбейт. Может быть, закон о протоколе ратификации, это другое дело. Ошондо сиз өзүңүздүн билбегендигиңизди, сабатсыздыгыңызды айтып коюп атасыз. Протокол кирбейт. Уруксат этсеңиздер, мына өкмөттүн токтому 25 январь 2012 жылы номер 52 отозвать из Жогорку кеңеши Кыргызской Республики проект закона о ратификации протокола между правительством Кыргызской Республики. Проект закона о ратификации протокола деп турат. Билбесеңер, түшүнбөсөңөр, чала сабат болсоңор сүйлөп эле койгулачы берди.